бизге тапшырып койгонго уруксат бердиңиз. Эми ушуну алгандан кийин сиз да биздин урматтуу президентибиздин жолун жолдоп, биздин жолубузду жолдоп. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө өкмөттүн Талас областындагы ыйгарым укуктук өкүлчүлүгүндө балдарды куттуктоо иш-чарасы болуп өттү. Ал эми Талас областынан 2 окуучу өлкө башчысынын белегине ээ болду. Алар коомдук 1 каналдын Мээрим программасынын катышуучулары. Бакай Ата районунун Кең Арал айылынын 15 жаштагы тургуну Жолдошбек Сейталиев жана Талас районунун Манас айылынын 13 жаштагы тургуну Арлен Шаршенбеков Кыргыз Республикасынын президентинен ноутбук белекке алышты. Өлкө башчынын атайын белегин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгарым укуктук өкүлү Марат Мураталиев тапшырып, жалпы бөбөктөрдү майрамы менен куттуктап өттү. Ушу бүгүнкү иш-чараны уюштуруп аткан ушу областтык администрацияга ушу балдардын майрамы менен деп ушулардын көңүлүн көтөрүп, эске алып атканыңыздарга мен да ушу балам келечекте бир жакшы адамдан болуп, Кыргызстандын экономикасына сагым кошкон балдардан болсо экен деп тилейм. Биз конкурсту менин балам даярдоо классында окуйт. Ошол жактан эжеси мен WhatsApp аркылуу жөнөтүп, ошол жака жөнөтүп, сүрөтүн тартып жөнөттүк. Үйдө бол деген сүрөттү жөнөттүк. Биз эжесине жөнөтүп, аны эжесине да жөнөттүк, анан кийин Бакубат Талас фондуна да жөнөттүк. Бакубат Талас фондуна жөнөткөндөн кийин бизге чалышып неме кылды. Силер экинчи местаны утуп алдыңар деп. Ушу бош убакта ата-энелер үйдө, балдар үйдө ушул демилгени көтөрүп, биздин Теркай акционерлер инициатива этти, биз колдоо көрсөттүк. Обл администрация туура көрүп, поддержка кылды. Анан ушул ишке ашты. Азбы көппү, ал кеп суммада эмес, кеп көңүлдө. Болгон бирке каражат ыйгарып бердик, Бакубат Талас. Белгилейт кетчү нерсе, бул соц проекттин эсебинен эмес, биздин Бакубаттын бюджетинен, бизге экономиядан каржылап бердик. Берде бардыгы эле учушту, бирок критерийлер бар экен, бардыгына сыйлык жетишпейт экен. Буйруза Шайлообек Мамат Исаевич жана айтты, мындайды улам кайталап турайлы. Буйруза кайталап турганга аракет кылабыз. Балдар, классташтарым, силерди 1-июнь балдарды коргоо күнү менен куттуктайм. Жакшы окугула, Кыргызстанга көптөгөн салымдарды кошкула. Ошондой эле бүгүн Альянс Алтын компаниясы Бакубат Талас фондусу жарыялаган «Биз коронавирусту жеңебиз» темасындагы балдар арасындагы сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө ноутбук, планшет, смартфон жана башка 70тен ашуун баалуу белектер ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жыйындар залында өкмөттүн өкүлү Марат Мураталиевдин катышуусу менен, Альянс Алтын компаниясынын жетекчиси Шайлообек Тайыровдун катышуусу менен балдарга белектер тапшырылды. Ал белектерде ноутбуктар, атайын смартфондор, телефондор балдарга, биз балдардын баягы жүзүндөгү сүйүнүчтү көрүп абдан кубандык. Себеби балдардын ошол белектерди алып, ошол кишилердин жакшы сөздөрүн, каалоо тилектерин угуп, балдар абдан сүйүнүп кетишти. Бул биз үчүн чоң бакыт, биздин жеңишибиз ушул деп ойлойм, балдардын жүзүндөгү күлкүнү көрүү. Ошон үчүн балдарыбыз өмүрлүү болсун, согуш, башка апат, ачарчылык деген жамандыктарды көрүшпөсүн, ушул оорудан бардыгыбыз аман эсен чыгып кетелик. Биздин Альянс Алтын компаниясы дагы мындан ары дагы буйруса ушул балдарга тиешелүү атайын бир программаларды уюштуруп, башка дагы бир иш-чараларды өткөрүүнү биз дайыма колдоп келебиз, мындан ары да колдой беребиз.